Ушундай жасалма кирпиктерди пайдаланганды токтотуп, табигый сулуулукка басым жасасаңыз, сиздин ден соолугуңуз бекем болот. Ошондой эле эч кимде жок болгон табигый сулуулугуңуз дагы көркөмдөлөт. Ал эми жасалма кирпик чаптап ала турган болсоңуз, анда болбогон бир жасалмалуулук пайда болот жана сиздин ден соолугуңузга дагы зыяны тиет. Мисалга ала турган болсок, ушул жасалма кирпиктин курамында формальдегид бар, жана бул жакта клей колдонот, латекс бар. Алар болсо көздө сезгенүүнү, жабыркоону, ошондой эле дүүлүгүнү пайда кылат. Жана бул жасалма кирпиктерде цианоакрилат деген зыяндуу зат бар, жана ацетон бар, формальдегид бар. Булар, мисалга ала турган болсок, формальдегид рак оорусуна чейин алып барышы мүмкүн. Биркилери болсо аллергияны пайда кылат. Ошондой эле жасалма кирпиктер сиздин табигый кирпигиңизди ылдыйлатып, салаңдатып, бошотуп, түшүрүп, сындырып таштайт. Жана жасалма кирпик чаптаганда көзгө инфекция оңой менен кирип кетет. Мисалга ала турган болсок, жасалма кирпиктер инфекциядан, мындай зыяндуу нерселерден жабышып калуудан табигый түрдө жакшы тазаланбайт. Ал эми өзүңүздүн кирпигиңиз болсо табигый түрдө тазаланып жүрөт. Ошондуктан сиздер жасалма кирпикти чаптаганда болушунча алыс болушуңуздар керек жана табигый ден соолугуңузду сактай турган табигый сулуулугуңузга басым жасашыңыз керек. Табигый сулуулукка эч нерсе жетпейт. Табигый сулуулук сизде гана бар, башка эч кимде жок. Жана ким ушул кирпик чаптагысы келбегендер комментарийга жазыңыздар, эмне үчүн чаптабайсыздар. Жана кирпик чаптап жаткандар эмне үчүн чаптайт экениңиздерди комментарийга жазыңыздар. Сурооңуздар бар болсо бериңиздер, биз аларга жооп беребиз.